Assalamu alaikum Жамат, ат сүйүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн сатууга 4 жаштагы ушул көк ат чыкты. Жазга 5 буйруса, азыр ушул аттын ээсинен маалыматын алып беребиз. Кайдан келген, эмне болгон жылкы, эмнеси бар, эмнеси жок дегендей. Assalamu alaikum Жамат. Мен жылкынын ээси. Карабалтадан жылкы Сарыбулак деген айылда. Сарыбулак деген айылда. Жылкынын өсү азыр 4төн өттү, жаска 5 буйруса. 2 жыл үйүрү басып келди. 3 жашында үйүргө кой бергенбиз, 4 жаштан да кой бердик үйүргө. Азыр анда бул үйүрү гарантиябы? Үйүрү гарантия. Жакшы. Үйүрү гарантия. Кулун тиштебейби? Жок, кулун тиштебейт. Кулундардын баарын аман эсен алып келди тоодон 2 жылдан бери. Канча жылкыга койдуңуз муну? Былтыр 12 башка, быйыл 14 башка коюлган. Анда быйыл бая түшкөн кулундар кандай түштү? Жакшы түштүбү? Кулундарын мен жылкы бээлери өсүмдө эмес, үйүр бөлөктөргө бергем. Анан ошол кошуп 2 жылдан бери кошуп жүрөт. Мен жестен болот. Түшүнүктүү. Анан ал нааразычылык жок, ыраазы болуп келди 2 жылдан бери. Аттын эми канын айтып бериңиз, кандай болгон? Аттын каны болсо, мунун атасы Казакстандан келген. Тай кесинде, кулун кесинде. Документи менен мунун 2 жаш улуу ошол эле бир айгырдан 2 жаш улуусу азыр Сары өзөндө ынтымакта Рустам Тыналиев минип жүрөт. Шумкар деген. Шумкар деген, Шумкар деген көк минип жүрөт ушундай анда өңү. Ошол значит Шумкар менен мунун каны бир. Атасы бир. Атасы бир. Атасы бир, энелери бөлөк да атасы. Негизи атасынан да жакшы жылкы экен. Атасы жакшы. Буну айтып калдыңыз бая Додого аламан улакка ары бери чабып көрдүм, салып көрдүм дедиңиз. Ооба, мен атты баягы сатам деген ниет койгондон кийин аттын бутун чаап албайын деп атты кыйнап монтип улакка көп салган жокмун. Бирок туура кылат. 3-4 жолу өзүм Додого алып барып салдым. Додого салганда аттын кириши, чыгышы жакшы. Жакшы буйруса, Жакшы, ат баягы улактан жалка элек. Буту колу таза. Көп кыйнап баягы атты эметеген эмеспиз да. Жакшы, ошону туура кыласыз. Сиз айтмакчы баягы ниет койгондон кийин мүмкүн болушунча атты жакшы кармап, кийинки ээсине таза өткөрүп берген жакшы. Бунун боюн өлчөп көрдүңүзбү? Бою 1.65. 1.65 чыкты да бою. Түшүнүктүү. Мен азыр атты жакындан буту колун наркы беркисин дагы көрсөтүп берейин. Мүчөсүнүн бычымын аттын алды жактарын дегени. Көрүңүздөр. Төшү буту колдору узун экен, аябай. Өзү дагы, бели дагы узун экен туугандар. Капталынан толук көрүнүшү. Ден соолугу жакшы, ичип жеши? Ичип жеши жакшы, ден соолугу жакшы. Эч кандай оор менен ооруган жок ушуга чейин. Баягы убагында ийбермегин атабыз, албенин беребиз. Кыскасы, ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Буйруса оорулары жок. Кудай сактасын, оорусу жок. Болду байке. Мына туугандар, өзүңөр маалыматтын бар жогун угуп өттүңөр. Сатууда бүгүн ушул көк ат болду, 4 жаштагы. Бул байкенин номерин описанияга мен жазып кетем. Ошол жактан кабарлашып, байке бир нерсени унутуппуз. Эң негизги нерсесин. Мунун баазын айтпаптырбыз. Мунун баасын 500 сурап атам. 500. Кем болобу? Кеми болот. Бирок өтө түшпөйбүз дем. Того терине жакыныраак кылып айтып атканым. Жок дегенде баягы жолуна сурайт дем. Жолуна түшүп берем. Жолуна түшүрөбүз. Баазын да сурап койдук туугандар. Эң негизги баазын унутуп калыптырбыз. Дагы баягы элдер комментарийде урушуп чыгат. Эмнеге эле баазын айтпайсыңар деп. Баазын бар жогун маалыматын бердик туугандар.